Сокулуктагы үрөй учураган кырсыкта кыз жигит каза тапканы айтылды. Чүй облусунун Сокулук районунда үрөй учураган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу окуянын куүлөрү билдирди. Облустук милициянын маалыматына караганда, ушул жылдын 8-июнь күнү саат 5:38 чамасында Бишкек Карабалта унаа жолунун 16-чакырымында орун алган. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Кырсыктын кесепетинен айдоочу окуя болгон жерде каза болду. Ошондой эле унаада жүргүнчү катары бара жаткан, өздүгү толук тактала элек 2005 жылы туулган К.А да окуя болгон жерде каза болгон. Күбөлөрдүн айтымында экөө тең бир айылдан жана кыз жигит болушкан. Тергөөгө чейинки териштирүүнүн алкагында зарыл болгон экспертизалар дайындалды. Учурда териштирүү иштери уланууда. Баткенде жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Облустук милиция кырсык 4:20 чамасында Кызыл Каяда болгонун билдирди. Toyota Camry унаасынын 23 жаштагы айдоочусу каттуу баратып, рульга ээ боло албай жолдон чыгып бакты сүзгөн. Кырсыктан айдоочу, машинадагы 30 жаштагы жигит жана 25 жаштагы кыз каза болду. Дагы бир жүргүнчү жаракат алып ооруканага жеткирилген. Ысык көлдөгү селде унаадан секирген бойдон дайынсыз жоголгон окуучунун сөөгү табылды. 5-июнда Ысык көл районунун Булан Соготту айылындагы селге агып дайынсыз жоголгон өспүрүмдүн сөөгү бүгүн 8-июнда табылды. Маалым болгондой, 2011 жылы туулган окуучунун сөөгү саат 3:00 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тарабынан табылды. Аны милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Мас болуп арки менен мушташкан фура айдоочусу кармалды. Бишкекте мас абалында башкалар менен жаңжалдашып мушташкан фура айдоочусу кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматы билдирди. Маалымдалгандай, окуя кече 8-июнь күнү кечинде болгон. Айдоочу милиция кызматкерлерине дагы каршылык көрсөтүп, алардын дарегине карата жаман сөздөрдү айтып, мыйзамдуу талаптарга баш ийген эмес. Натыйжада жүк ташуучу унаа айып коргоого токтотулуп, айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жаппайм, отуруңуз дейм. Неге жабасың? Отуруңуз дейм, байкайм. Неге отурбасаң? Отуруңуз.